Мусаева Айнура, Нуралиевна, Нарын шаарынан улум. Бишкекте жашайбыз. Тез кабардан YouTube'дан көрдүм. YouTube'дан көрүп эле астына номерлер чыкты. Анан чалсам, ушул келечекте иштеген Арген деген консультантка чалып калдым. Телефондон сүйлөшүп отуруп эле, эмне документтер керек деп сурап калдым. Болгону кредитный история, анан паспортуңузду алып келе бериңиз дейт. Анан ошо күнү эртеси эле күнү келип эле акчасын эмелерин сүйлөштүм. Кредитный историяны ала келгем, паспортту ала келгем, сүйлөшүп эле ошо эртеси күнү эле тиги договор түзүп кеткем. Июндун 15-теринде договор түзүп кеткем. Июль, август, сентябрда эле очередим жетип калды. Очередти 6 ай өзүм жылдырдым. Эми пандемия болуп атса, жанагыдай эме болуп атса анан деп комендантский час ушундай болуп калды го. Ошолор өтүп бир аз мындай бир калыпка келсек, тынч болуп калгандан ошону эме кылайын депчи. Ошондо үй эме тандап алайын деп. Мен эч кимге айткан эмесмин, үйдөгүлөргө да эч кимсин айткан эмесмин. Болгон бойго жетип калган балам бар. Ошо менен кеңештим, ушундай корпоративде жеңилдиктер бар экен, эми документтердин кереги жок экен, болгон кредитный история экен. Анан ай сайын азыраак төлөп калат экенбиз. Ошо жерге жазылсак кандай дейсиң деп балам менен кеңештим. Балам менен кеңешип, балам ар ойлонуп, бер ойлонуп, макулдугун берди. Анан ошол баламдын макулдугу менен эле мен жазылып калдым да. Эч кимге айтпай жүрө бердим, анан жаңы жылда айттым. Ушундо келечек деген корпоративге очередке туруп койгом депчи. Анан ошол жаңы жылдан кийин алар деген угушту, бир аз сүйлөнүштү, алдап кетет, антип кетет деп анан өзлөрүнүн эстерине келгиче ошо мен үй алып калдым. Таң калып эле отурушат да. Ошол акчага участок деле алып алсаң, бир 2 комната салат элең да депчи. Анан эсептеп көрсөк, ошондой эле акча кетип калат экен. Анан баары убакытты кетирбей ушундай төлөсөк, квартирада жашагандай эле жашап эле анан кийин өзүбүзгө кайра оформление эме кылып алат экенбиз да, өткөзүпчү. Ипотекага үй алайын деп жүргөм, ошентип ойлонуп жүргөм да, анан документтерибиз туура келбей, патент, жана гос документтерди көп сурай бергенден анан токтотуп койгом да. Анан бияка келип, тиги бияктан сураганда ошо кредитный история эле керек экен да, документчи. Анан ошого көбүнчө басым жасадым окшойт да, ошондон ишенип эле анан. Негизи эле этаж деп ойлонуп атканбыз, анан этаж болбой калды. Жер там алдым. Киркамстромдон Сокулукка карайт экен, 4 комнаталуу. Ичинде условиялары бар, чакан, 4 комнаталуу үйдү $24 000 алдым. Вступительный вноско 70 000 төктүм, 437 000 үйгө первоначальный взнос кылдым. Ошентип 1 750 000 жазылып кеткен да. Ошон деген тиги долларлар арзан болчу да, андачы 70-72 ошондой болчу. Бияка жазылганда $25 000 деп расчет кылып жазылып кеткем да. Анан 10 938 болду өзүмдүкү. Бияка бул келечек корпоративинде процент жок да. Ошол эмгек акы деген болот экен, ошо эмгек акысына 2000 кошуп берет экен да. Ошондо 10 938ге 2000 кошуп 12 938 айына төлөп калам. Оформленияга деген юристтер биякта балдары баары тең эле жакшы иштешет экен. Тез жумуштарын бүтүрүп бергенге аракет кылышат экен. Оформлениям оңой өттү. Өзүмдүн намына
өткөзүп келдим өзүм атыма. Кийин жанагы кеңешип аткан балама подарочный кылып өткөзүп берип коем да. Бул үйдүн эмесин башын ачып алгандан кийинчи. Ала турган үйдүн ээсинин дагы кичине эмеси болду. Ишенбей ушундай арсар болду да, бербей коет го депчи. Анан корпоратив төлөй турган сумманы ушул жакка тиги жазып берет экен да. Монча сумманы корпоратив төлөп берет депчи. Тиги үйдүн ээсине берет экен. Ишеним кат берет экен. Ал үйдү оформление кылып уже берки алуучуга оформление кылып бергенден кийин ошол үйдүн ээси менен кайра бул келечек корпоративдин офисине келип ушул жерден эле акчаны өзүлөрү ошол сумманы санап беришет экен. Ошол эле. Ошол эле бүгүн эртең менен оформление кылып келдик. Азыр түштө уже акчаны алып үйдүн ээси кетти. Адам алдыга максат коет да мындай. Негизи жазылганга жараша ошол ала турган көңүлүнө жаккан үйдүн баасын билип алып, анан ошол моунча баадагы үйдү алам деп Лалафодон жанагындай үйлөрдүн бааларын карап алып, анан көбүрөөк акчага жазылса деп ойлойм да. Анткени азыраак акчага жазылса, ал азыраак акчага үй алам десе, мындай переделкасы көп болуп калат экен да. Азыраак акчага үй алсачы, кымбатыраак алса, ошол условиясы менен жөн эле кирип эле жашай тургандай болуп үй алып калат экен да. Ишенсе болот. Ишенгиле. Эч кандай алдап кетпейт, жакшынакай, баары жакшы. Только өзүңөргө эле ишенип эле жазылып, келип консультация алып кетсеңер болот.